ким эмне кандай болуп кармалып калганын билген да жокмун да. Сузакта социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын адиси пара алып жаткан жеринен кармалды. 6 декабрда район тургуну УКМКга кайрылган. Анда ал кызматкер жаш балдарга пособие алуу үчүн берилген арыздарды кароо жана каттоо үчүн андан акча каражатын талап кылып жатканын айткан. УКМК буга байланыштуу Сузак райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгында коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюу максатында арыздын материалдары Кылмыш жаза кодексинин 343 беренесине ылайык опузалап пара алуу болуп катталган. 2021 жылдын 7 декабрында жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында пара алып жаткан жеринен Сузак райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын калкты социалдык жактан тейлөө бөлүмүнүн башкы адиси кармалды. Азыркы учурда тиешелүү тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Ал эми мекеме жетекчилиги кызматкерди кандай максатта кармалганынан кабарсыз. Айтымында ал адистин жөлөкбул жаатына тиешеси жок. 2019 жылдан бери мекемеде электрондук механизм иштеп келет. Андыктан маселе чечүү багытында адистердин катыштыгы болбойт дейт. Бул адистин жөлөкбулга такыр тиешеси жок. Такыр тиешеси жок. Бунун кызматы да башка, бөлүмү деле башка, анан отурган жери деле башка да. Такыр алга тиешеси жок. Анан кандай мамиле кылганын же тааныш экенин билбей атабыз. Кимден эме кылганын билбей атабыз да азыр. Азыр алып келгенде уже интернетке, мемеге компьютерге түшөт, түндүк менен текшерилет, анан база аркылуу иштелет да. Мурункудай уже болбой калды. Жанагы человеческий фактор жок. Человеческий фактор неме жок. Азыр бардыгы интернет аркылуу текшерилип, программа аркылуу өткөрүлүп, программа аркылуу эсептелинип ошентип калган да. Дегенменен бул мекемеде коррупция гүлдөгөнүн карапайым калк айтат. Кайрылган жарандардан ачык эле акча талап кылынары айтылат. Мында жөлөкбулдун баштапкы 1-2 айлыгын кармап калуу адатка айланган. Бул көрүнүштө жөлөкбул бербей коет деп ачык айтып чыккандар аз. Мекемедеги коррупциялык жагдайды башынан өткөргөн 6 баланын энеси буларга токтолду. Балдарына жөлөкбул алууда кызматкерлер ар бир баласына 1000 сомдон сурашкан. Ошо пособие тапшырган барсак ошо документаларда акча сурайт. Акча жок болгон болсо 1 айны бересиз, биз өткөзөбүз дейт. Анан макул болуп бересин, анан эле 1 жылга жетпей кайра өчүп калат. Кыздар өчүп калыптыр го десем, башкадан тапшырың дейт. Анан башкадан барсаң дагы акча сурайт. Мисалы үчүн ошо 5 балага барып тапшырган болсоң, 5000ден кем берип койсоң, ошо немеге жеткизбестен түгөтүп коюшат. Анан эми бир эле мен эмес, канча карапайым элдин бардыгы эле жүрөт ошо тууралуу. Мына бирөөсү да чыгып айтпайт кыздар. Действительно-чы, анан барып шундай болдум, шундай болуп калды го деп кирсең, начальник давай увольняйся дейт дагы, увольнять этпейт. Анан бир айдан кийин барсаң, баягы кыз дагы деле иштей берет да ордунда. Эми андай дейин десең, барды калат. Если делоң ичинде ошо 500 мен 1000 болбосо, немең ыргытат, барың башка күнү келиң деп. Балага жөлөкбул чыгарууда мындай коррупциялык иштер өлкөнүн бардык социалдык өнүктүрүү мекемелеринде орун алганы айтылып келет. Эскерте кетсек, Сузак районунда 10 000 үй бүлөдөн 35 000 бала мамлекеттен жөлөкбул алат. Мында ар бир балага айына 810 сомдон чегерилген. Бул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн 16 жашка чейинки балдарына берилет. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.